Коронавирус азыр дүйнөнүн чар тарабына жайылууда. Интернеттен ар түрдүү маалыматтар таркап, анын кайсынысы туура же жалганын аныктоодо өтө кыйын болуп жатат. Ушундан улам биз сиздерге бул оору боюнча Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берген атайын көрсөтмөлөрдү алдыда сунуштамакчыбыз. Негизги белгилери: баш ооруу, жөтөл, дем алганда кыйналуу, дем кыстыгуу, булчуңдар ооруйт, дене табы көтөрүлөт, адам өзүн алсыз сезет. Алгач дене табы көтөрүлүп, кийин буга кургак жөтөл кошулат. Бир жумадан кийин дем алуу кыйындап, ооруган адам сөзсүз түрдө ооруканага барышы керек болот. Кадимки сасык тумоодон айырмаланып, коронавирус жуктурганда мурундан суу акпайт, адам чүчкүрбөйт. Оорунун инкубациялык убактысы же бир кишиге жуккандан кийин курч формага өтө элек маалы билинбей эле 14 күн болот. Айрым окумуштуулар бул убакыт 24 күнгө чейин созулат дешүүдө. Ал эми Кытай лимпоздору ооруну жуктуруп, дарыланып айыккан адамдар деле вирусту ташып жүрөрүн билдиришти. Канчалык коркунучтуу? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус жуктурган 44 000 бейтапка назар салып, алардын көрсөткүчтөрүн эсептеп чыкты. Ага ылайык ооругандардын 81% кадимки сасык тумоодо эле ооруп айыгат. 14%-нын абалы начарлоодо, 5% өтө оор абалга түшүүдө, 1-2% каза болуп жатат. Урматтуу көрөрман, бул ооруга байланыштуу интернеттен таркап жаткан маалыматтарды талдай билиңиз, ишенимдүү булактардан гана кабар алыңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун расмий веб-сайты күнү түнү коронавирус тууралуу жаңылыктарды жана жаңы сандарды чыгарып жатат. 3w.who.int деген сайтка кирсеңиз, орус тилиндеги дагы баракчасы бар. Социалдык тармактар менен тараган кабарлардын чын бышыгын ар дайым ушул сыяктуу расмий булактардан текшерип туруңуз. Колуңузду мүмкүн болушунча тез жууп туруңуз. Эшиктен киргенде, дааратканадан чыкканда, тамак жердин алдында самындап жууганды унутпаңыз. Эл көп чогулган жактарга барбаңыз. Кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлүп атса 1 метрден жакын жолобоңуз. Көз, мурун, оозуңузду кармалай бербеңиз. Кол аркылуу көптөгөн вирус чыгат. Тамак жасаганда коопсуздукту сактаңыз. Өлүп калган малдын этин жебеңиз. Эт туураган тактай менен жашылча жемиштерди туураган тактай, бычактарды аралаштырбаңыз. Базардан чийки эт алганда өтө этият болуңуз. Тамак аштын баарын кайнатып жеңиз. Көчөгө түкүрүп какырбаңыз. Бул суюктуктар аркылуу оору өтө тез күчөйт. Бет капты ооруп калганда кийгенге болбойт. Бет кап коронавирустан сактабайт. Аны тескерисинче вирусту жайылтпоо үчүн кийиш керек. Бирок ар бир 2 саат сайын жаңысын алмаштырып туруу зарыл. Биз сизге бүгүн коронавирустан сактануу жана ага байланышкан маалыматтарды Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтынан алып, кыргызчалап бердик.